Мүмкүн бизди маньяк өңдүп аңдып жүргөн болбосун. Койсоңчу, дагы эмне? Жакшы түшүндүрдүк, бирок Түшүндүрдүк го эми. Эмне болгонун билбей калдым. Бир учурда чыга калдың фыс мыс деп. бирок ал жинди чалыш экен го. Мүмкүн бычак чыгарат же курал чыгарат деп корктум. Корктуң. Коркконуң ушул болсо. Эми ошондой. Жашоодо жалгыз болсоң дайыма ар нерсеге даяр болосуң. Жалгызсыңбы? Эмнеге? 10 жашымда апам менен атамды жоготтум. Жол кырсыгы. Анан кошунабыз мени Дарушафака сынагына жөнөттү. Баскетболду ошондо баштадым. Башында мектеп командасы деп жүрүп, кийин Бешикташ кыздар баскетбол командасына чейин көтөрүлдүм. Анан бир кырсык менен өзгөргөн жашоом башка бир кырсык менен кайра өзгөрдү. Сол бутум аябай чоң жаракат алды. Ошентип басканда проблема жок. Бирок баскетбол ойной албай калдым. Сен ушундай окуяларыңдын бар экени так оюма келбептир. Эмнеге? Сырттан кандай көрүнөт экенмин? Тартынба, айт. Катаал. Бир аз. Сен деле бир аз көңүлсүзсүң. Көңүлсүз. Бирок сырттан. Макул досум, түшүндүмү? Эч нерсе эмес. Макул, эртең көрүшөбүз. Мейли, рахмат. Кандайсың, Өмөр? Кандайсыз, эжей? Мен сага Өмөр деп атам. Сен деле мага Юкселди. Макул, Юксел. Билесиңби, сен башкалардан өзгөчөсүң. Ошондойбу? Чынында башка учурда, башка бир түрдө болгондо. Кудайым, мен эмне деп жатам? Тилимди башкара албай жатам. Эмнеге? Анткени мен сени сүйөм. Кадыкөй Бешикташ кемесин ээрчиген Акчардактай. Так ошол Акчардактын Токочту абада кармаар учурундагыдай алсызмын. Балким бир баскычын жоготкон, баскыч болуп калган эски пианиномун. Түнүм күнгө айланып, убакыт ченеминде баардыгын унутуп, ооба, бир сени гана ойлойм. А менич? Мен ойлойсуңбу? Ооба. Юксел. Чаалар. Мен сага ашыкмын. Мен да сага. Ах, Юксел. Чаалар. Ах.